Ассаламу алейкум, урматтуу биздин катталуучулар. Бир нерсени силер менен талдап пикирлешип кетейин дедим. Балким силер да оюңарды, пикириңерди жазсаңар болот. Анын алдында интернеттен окуп калдым, көз чаптырып калдым. Кантип аял киши эркекке айланып кеткен. Ооба, сизге да таң калыштуу болушу мүмкүн. Кантип десеңиз, бул фейк аккаунт, левый аккаунт, жана троллдор жана башка сыяктуулар боюнча сөз козгогум келди. Себеби азыр көрүп тургандай сиз Алтынай Арстанбекова деген журналистке жекебиз кантип Даниэль Жоошбаев деген эркекке айланып калган. Айланып калгандын себеби бул эжекебиз жашыруун левый аккаунт менен өзүнүн атынан эмес, ошол Даниэль Жоошбаев деген фейк аккаунт ачып, адамдарды карайлап, аброюна шек келтирип, бийликтегилерге же каяктагыларга ар кандай сөздөрүн жазгандан себебинен, аша чабып кеткени себебинен камакка апарып МВД тараптан камалган. Мен айтайын дегеним башка маселе. Муну пример гана келтирдим. Адамдар бүгүнкү күндө сиздер билгендей левый аккаунттар менен көп эле бардыгыбызда болуп калат. Кээ бир жаңы аккаунт жүргүзүп аткандарга балким насаат катарында, совет катарында десем жаңылышпасам керек. Себеби биз дагы мындай элдик адамдардын катарына кирип калдык да, мындай нерселерге иммунитет бекем болуш керек. Мисалы мен комментарий окуйм дагы, жооп бербейм дагы. Эми аттуу баштуу адамдар жаза турган болсо, же болбосо мындай чын акыйкат болсо, ачуу болсо дагы, акыйкатты айткандар болсо, өздөрүнүн аккаунттары менен болсо, аларды кемчилигинди туура алганга келет, кемчилигинди оңдогонго туура келет. Бирок левый аккаунт менен булар өзгөчө кимдер жазат? Алар бекингендер, эки жүздүүлөр, көрө албагандар, ичтарлар бекинип алып, адамдарга сени туура эмес нукка буруп, жек көрүп, сенин ийгилигиңди көрө албай, сенин ийгилигиңди көргөндө жүрөгү тыз этип, проблема болуп, ошол жазгандан рахат алып, ошондой адамдар жазат. Мындай адамдарга эч качан жооп бербеш керек. Эң жакшы жолу блокко тыгып коюш керек болду. Ит үрсө үрбөйсүң да, ит үрө берет, кербен жүрө берет. Эл оозунда элек жок деп коет. Нагыз адамды сүйлөш үчүн 3 нерсе болуш керек экен да, 3 критерий. Сен аменен чогуу жашадың беле, чогуу саясатта болдуң беле, же чогуу бийликте болдуң беле, же чогуу бизнес кылдың беле. Сен аменен сапарга чыктың беле. Сапарга чыкканда адам ачык жүзүн көргөзөт. Же болбосо сен аменен алыш бериш кылдың беле. Ушул 3 нерсе болбосо, далилиң болбосо, адам жөнүндө сүйлөш зыянга учурап калышың мүмкүн. Себеби бул жашоодо ал адамдын алдында жооп бербесең дагы, исламдык көз карашы менен караганда акыретте жооп бергенге туура келет. Акыретте болсо, ал жакта уже кечирим жок, ал жакта уже эзептешүү бар. Ошон үчүн ар ким жамандап жаткан болсо, сиздин өзүңүздүн пикириңиз болуш керек, өзүңүздүн идеяңыз болуш керек, жети өлчөп бир кезип, анан кийин акыл жүгүрүш керек. Адамдар айта берет. Мисалы, көп эле бизде привычка да, бизде кандай бир видео чыкса, биз ошонун алдына обязательно комментарийлерди окуйбуз. Көп эле окуйт дагы. Жакында эле бир болгон окуя, жакшы бир байке, порядочный, нормальный байкени бирөө айтат, мен муну мындай деп ойлогон эмес элем. Не десе алдында адамдар комментарий жазып атпайбы, адамдар жөн жазбайт. Адамдардын баарын кирчи дедим, аккаунтуна кирип карасаң, баардыгы ошол левый аккаунттар, фейк аккаунттар, ошонун душмандары. Мен айттым, сен бул байке менен жарым стаканчалык чай ичип отурбасаң өзүң, бул адам жөнүндө билбесең, кантип адамдардын комментарийинен эле сен бул адам жөнүндө жаман ойлоп каласың. Бизде көп ошондой да, адамдарды жаман көргөзүш үчүн атайын троллдор бар, атайын командалар бар, атайын каналдар бар. Мисалы, саясатта саясатчылардын өздөрүнүн каналдары бар. Бийликти мактаган өзүнүн Ала Тоо 24 каналы бар. Кайсы бийлик алмашкан сайын ошону только мактайт. Кечке көрүп отурсаң, мамлекетти сүйүп каласың. Мисалычы, кемчиликтер бар, ийгиликтер да бар, бирок кемчиликтер жагы айтылбайт, только ийгиликтер жагы айтылат. Бир саясатчынын өзүнүн жеке каналы бар. Ошондой эле жеке каралай турган жактары дагы бар. Ошону жете өлчөп бир кезип өзүңдүн пикириң болсо, ошончо айтып го, сүйлөсөң жакшы сөз сүйлө, сүйлөй албасаң анда унчукпа депчи. Ошого кээ бир комментарийден окуп депрессияга түшүп калгандар бар. Эң жакшы жолу жооп бербей эле коюш керек. Наоборот, ал силердин пайдаңарга болот. Себеби ал жалгандан токуп атат да. Эгер чын айтса бул башка маселе. Бирок жакшында ол левый аккаунт менен жазып отурган болсо, ичинен ириңин чыгарып отурган болсо, бул сиздин пайдаңызга. Жооп бербесеңиз, аменен сиз тияктан эзептеше турган болот. Энесине бере албаган акыретте соопту ал сизге берет. Бул нерсеге сүйүнүш керек, жооп бербеш керек. Жооп бере турган болсоңуз, ал андан наоборот рахат алат. Ошо сөзүмдүн аягында ушул жооп бербеш керек. Сизге негатив жазган, жаман жазгандарга мен өзүмдүн жеке тажрыйбамда канча жылдан бери соцсет жүргүзүп атсак, соцсетте, интернет тарапта болуп атсак, жооп берген күндөрүм үчүн аябай өкүнгөн күндөрүм болгон. Эмоцияга алдырып жооп берип, бирок жооп бербей, унчукпай койгондорум үчүн бир да дагы өкүнгөн эмесмин да.
Ушул нерседен натыйжа алдык. Итире берет, келбен жүрө берет, эл оозунда элек жок, өзүңүздүн ишиңизди кылып кете бериңиз. Мындай адамдарды только ийгилик жаратып, адамдардын ичин өткөзүп, аларды уктатпай чыгасыз, теби көрө албастык ушундай. Бирөөнүн ийгилигин көргөндө жүрөгү тыз этип, жүрөктөн проблема болуп, инсульт болуп, инвалид болуп, өзүнөн өзү жок болуп кетет. Сиз ага унчукпай, ийгилигиңиз менен гана аракет кылып, түз жолго кете бериңиз. Эң жакшы жол ушундай.